Birinci кезекте Кыргыз футболдук союзунун президенттигине менин талапкерлигимди бир добуштан колдоп, ишеним көрсөткөн бардык делегаттарга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат сиздерге. Барыңыздарга белгилүү болгондой, футбол дүйнөдөгү эң популярдуу спорт гана эмес, өлкөнүн имиждик көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул спорт мамлекеттин эл аралык статусун аныктап, анын кадыр баркына кыйла чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан көптөгөн өлкөлөрдүн жетекчилери футболду өнүктүрүүгө орчундуу көңүл бурушат. Биздин өлкө башчыбыз Садыркожоев Жапаров атамекендик футболго көз салып, аны өнүктүрүү боюнча демилгелерди ар тараптуу колдоп келет. Футболубуздагы соңку окуялардын баарын баамдап турган мамлекет башчыбыз өз тынчсыздануусун билдирип, Кыргыз футболдук союзунун күчөтүлгөн колдоо көрсөтүүнү чечти. КФСтин жетекчилиги менен бир нече жолку жолугушууда, ошондой эле премьер-лига клубтарынын жетекчилери менен кездешүүдө биз көптөгөн маанилүү маселелер боюнча ой пикир алмашып, футболубуздун көйгөйлөрүн белгиледик. Бүгүнкү күндө атамекендик футбол өзүнүн өнүгүшүнүн маанилүү баскычында турат. Атап айтканда, кардиналдуу жана натыйжалуу өзгөрүүлөр зарыл экендигин эске алып, биздин футболго өз салымыбызды кошууну чечимибизди кабыл алдык. Буга чейин футболго мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бурулган эмес. Бирок үстүбүздөгү жылдан тарта Кыргыз футболдук союзуна жетиштүү көлөмдө каражат бөлүнүп, колдоо көрсөтүлө баштайт. Ошол эле учурда жөн гана акча каражаттарын бөлүү менен бардык көйгөйлөр чечилип калбайт. Түздөн-түз мамлекеттик колдоосуз жана бардык керектүү административдик ресурстарды колдонбостон кандайдыр бир натыйжаны талап кылып күтүүгө болбойт.